Түндүк тиркемеси аркылуу автоунааны ишеним каты негизинде кайра каттоо боюнча нускама. Алгач түндүк тиркемесине киресиз, ал жакта сиздин активдүү электрондук почтаңыз түндүк тиркемесине байланган болушу абзел. Себеби автоунааны кайра каттоо кызматы үчүн сизге жарактуу электрондук санариптик кол тамга талап кылынат. Аны жарактуулугун профиль бөлүмүндөгү менин электрондук колум бөлүмүнөн текшериңиз. Эгер кол тамганын мөөнөтү бүтүп калса, процессти тариздөөнү баштоодон мурун ушул бөлүмдөн жаңы кол тамга алыңыз. Онлайн кайра каттоодо алгач сатуучу биринчи катталат. Сатуучу үчүн нускама. Унааны сатып алуу бөлүмүнө өтүп, транспорт каражатын онлайн кайра каттоо кызматын белгилеңиз. Бүтүмдү баштоо үчүн сатуучу ролун тандаңыз. Андан соң ишеним кат боюнча сатып жатканыңызды белгилеңиз. Кийинки кадам нотариалдык ишеним каттагы көргөзүлгөн номерди киргизиңиз. Көңүл буруңуз. Номерди ар бир дефиси менен туура тартипте ишеним катта көргөзүлгөндөй киргизүү абзел. Кийинки этапта система ишеним кат жазылган транспорт каражаты боюнча маалыматты экранга чыгарат. Андан соң транспорт каражатын сатууга унаанын ээсинин жубайынын макулдугун тариздеген номерди берилген аймактарга жазыңыз. Бул номер жубайынын же жолдошунун макулдугу тууралуу мыйзамдаштырылган нотариалдык документте көргөзүлгөн. Бул номерди дагы туура киргизүү маанилүү. Кайсы транспорт каражатын сатуу керектигин белгилегенден кийин сатып алуучунун пин кодун жана келишимдин суммасын киргизиңиз. Көңүл буруңуз. Бүтүмдүн суммасы 0 же 1 барабар болбошу керек. Фото идентификациядан өтүңүз. Сүрөткө коюлуучу талаптар сизде көз айнек, баш кийим же жуулук болбошу керек. Сүрөт түстүү, жарыгы жакшы болуш керек. Арткы фондо башка адамдар болбошу керек. Сүрөт так болушу зарыл. Чач бетиңизди жаппашы керек. Бетиңиз толугу менен көрүнүп, көздөрүңүз ачык жана даана көрүнүшү керек. Өтүнмө ийгиликтүү сатып алуучуга жөнөтүлдү. Сатып алуучу үчүн нускама. Бүтүмдү баштоо үчүн сатып алуучу ролун тандаңыз. Бүтүм жүргүзүлө турган автоунааны тандаңыз. Фото идентификациядан өтүңүз. Документтерди берүү пунктунун облусун, шаарын жана дарегин белгилеңиз. Тизмеден мамлекеттик номердин түрүн тандаңыз. Банктык мобилдик тиркемелерде төлөм коду аркылуу мамлекеттик алымды төлөңүз. Же болбосо QR аркылуу төлөө үчүн арыздагы QR кодду скандаңыз. Автоунааны кайра каттоо боюнча арызга кол коюңуз. Көңүл буруңуз. Эгер код келбей жатса, кабинет, булуттуу электрондук кол тамга бөлүмүн электрондук кол тамгаңыз жарактуу экендигин текшериңиз. Арыз ийгиликтүү кол коюлду. Эми келишимге кол коюңуз. Сатып алуучу бүтүмдү ырастагандан кийин сатуучунун кийинки кадамдары. Сатып алуучу өз аракеттерин аяктагандан кийин сизге сатуу келишими келет. Аны менен таанышып чыгып электрондук кол тамга менен кол коюңуз. Кол коюу үчүн код электрондук почтаңызга жөнөтүлөт. Өтүнмө операторго ийгиликтүү өткөрүлүп берилди. Каттоону аяктоо үчүн сатып алуучу техпаспорт жана мамлекеттик каттоо номери менен операторго кайрылышы керек. Ошентип сиз онлайн түрүндө кароосуз унааңызды кайра каттоодон өткөрүп алдыңыз.